2021-жылы мамлекеттик салык кызматы мамлекеттик бюджетке 105 миллиард 714 миллион салык жыйноолорго жетишилди. Алгачкы бекитилген план 109,2% аткарылып, же болбосо пландан тышкары 8 миллиард 945 миллион сомго ашыкча топтоого жетиштик. 2020-жылга салыштырмалуу салыктарды топтоо 26,7 миллиард сомго көп жыйналды. Салык кызматы салык боюнча пландык тапшырмаларды бир катар факторлордун негизинде ашыгы менен аткарды деп эсептесек болот. Анын ичинде салыктык башкарууну өркүндөтүү, ишкерлерге онлайн кызмат көрсөтүү, атап айтсак бул смарт салым, салык жолжоболорун фискалдаштыруунун долбоорлору, анын ичинде электрондук эсеп фактура, жыйынтык пост системасы, товарларды маркалоо жана башка долбоорлор да өзүнүн жыйынтыктарын берди. Мындан тышкары экономиканын бардык тармактарында терең талдоо жана мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бизнести көмүскөдөн чыгаруу, ЕАЭП мүчө өлкөлөр менен соодалашуу алкагында кыйыр салыктарды башкаруу боюнча дагы алгылыктуу иштер алып барылып атат. Бул иштердин алкагында укук коргоо органдарынын дагы абдан көп бизге берген жардамы тийди. Булар менен бирге ушул жетишкендиктерге жетип жатабыз. Мамлекеттик салык кызматы 21-жылдын жалпысынан 38 миллиард 378,7 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн дагы чогултканга жетиштик. Берилген план 100,5%, же болбосо 197 миллион сомго көбүрөөк жыйналды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 5 миллиард 189,4 миллион сомго көп чогулду. ЕАЭП алкагында кыйыр салыктарды башкарууда мамлекеттик салык кызматы 21-жылы бюджетке 34 миллиард 557 миллион суммасында кыйыр салыктарды топтоого жетишти. Бул 20-жылга салыштырмалуу 9 миллиард 349 миллион сомго көп топтолду. Өзүңүздөр билесиздер, урматтуу журналисттер, 21-жылдын январь айынан тартып ушул товарларды эсепке алуу пункттарында ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына ташылып келип жаткан товарларды эсепке алууда жыйынтык пост маалыматтык системасы колдонууда. Жыйынтык пост маалыматтык системасынын иштөөсүнүн аркасында импорттоочулар ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдөн товарларды ташып келген учурда кайда болбосуна карабастан онлайн форматта коштоочу кагаздарды толтуруп келе жатышат. Ошондой эле бул коштоочу кагаздар салык кызматынын сайтынын жеке кабинети аркылуу товарларды ташып келүүгө салык органынан маалым каттарды дагы алып турушат. Мындан тышкары 2020-жылдын 1-июлунан тартып мамлекеттик салык кызматы смарт салым, салык жолжоболорун фискалдаштыруу алкагында бир катар долбоорлорду ишке ашырып келе жатат. Анын ичинде электрондук эсеп фактуралар, автомай куюучу станциялардагы автоматташтырылган башкаруу системасы, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздары, жыйынтык пост маалымат системасы, товарларды маркалоо, ККМ онлайн, электрондук патент жана камсыздандыруу полисү отчетторду онлайн электрондук түрдө тапшыруу. Булардын бардыгы биздин ошол салым, смарт салым фискалдаштыруу реформаларынын компоненттери болуп, максималдуу түрдө бул компоненттерди ишке ашыруу көмүскө экономиканын көлөмүн олуттуу кыскартууга жана ошону менен бирге республикалык мамлекеттик бюджетти ашыгы менен аткарууга жетишти деп эсептесек болот. Дагы бир айтып кое турган нерсе, бул жаңы техникалык талаптарга жараша азыркы күндө контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө республика боюнча 32 миңден ашык контролдук кассалык машиналар колдонууда. Өзүңүздөр билесиздер, анын ичинде эки түрдүүсү бар. Бул аппараттык контролдук кассалык машиналар жана программалык контролдук кассалык машиналар. Буларды койдуруу азыр иш чаралары жүрүп жатат. Андан тышкары 2022-жылы эми салык кызматы 155 миллиардтан ашуун кирешелерди мамлекеттик бюджетке топтоо тапшырмасын алган. Бул тапшырмаларды аткарууда салык кызматы
22 жылы дагы болсо салык жол жоболорун фискалдаштыруунун компоненттерин сапаттуу жана өз убагында ишке киргизүү жана улантууну жүргүзөт. Ошондой эле салык төлөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтарды оптималдуу топтому менен сервистик борборлор системасын андан ары өнүктүрөт. Сиздерге маалым болгондой, быйылкы жылы биринчи жолу Борбор калабызда Бишкекте ишкерлерди тейлөө борборун ачканбыз. Бул тейлөө борборунда салык кызматынын бардык кызмат көрсөтүүлөрүн алса болот. Жана ошондой эле салык кызматынан сырткары дагы 9 мамлекеттик ишканалар өзүнүн ишкерлерге болгон кызмат көрсөтүүсүн бул жерде өткөрүшөт. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, салыктык жол жоболорду оптималдаштыруу жана салык отчетторунун электрондук түрдө берген салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүү иштерин мындан ары жүргүзөбүз. Салык кызматы 22 жылда салык кодексинин ченемдерине жана жол жоболоруна ылайык иш алып барат. Белгилей кетсем, жаңы салык кодексин колдонуу жагымдуу инвестициялык климатты, таза атаандаштыкты жана мыйзамсыз товар жүгүртүүнү аныктоого мүмкүнчүлүктөрдү берет. Тактап айтып кетиш керек, жаңы салык кодексинде эч кандай бир ставканы көтөрүлгөн жок, жаңы салыктын түрлөрү кирген жок. Бардык механизмдер, нормалар, жаңы салык кодексиндеги нормалар ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана көмүскө экономиканы чыгаруунун алкагында баягы ачык айкын ишкерликти камсыздап, конкуренттик рынокту камсыздап, ушул берилген тапшырманы аткарууга жетишет деп эсептейбиз. Салык кодексинин жаңы редакциясы жазыла баштаганда ал май айы болчу. Май айынан жазылып келип, сентябрь айында өкмөттө каралып, октябрь айында жогорку кеңешке кирген. Салык кодекси ошол мурдагы жумушчу топ түзүп келген, ошол редакция менен кирген. Ал эми президентибиздин указы декабрь айында чыкты да, бул толугу менен эле мөөнөтсүз бошотулсун деп. Мына ошондуктан регламент боюнча салык кодексинде бул нерсе кирбей калган, бирок баягы 1 жылга 0% деп кирип турган. Азыркы күндө ар бир калоочу 8 миллион акча жүгүртүү көлөмүнө 8 миллиондон ашпаса, ошол режимди тандап алып иштей берсе болот. Бирок сиз айткан өкмөттүн токтому менен мыйзам долбоору азыр расмий сайтта жайгаштырылды. Ал жерде мыйзам долбоору боюнча президенттин указын аткаруу алкагында тиешелүү нормаларды салык кодексинде оңдоп, түздөп кийирүү каралып атат. Ошондо мыйзам кабыл алынгандан кийин баягы 23-24 жылы деген ставкалар жок болот. Туруктуу түрдө 8 миллион акча жүгүртүү көлөмүнөн ашпаган жеке ишкерлерди контролдук кассалык аппаратын колдоно турган болсо, анда 0% менен эч кандай мөөнөтсүз бошотулууга кетет.